Министрлик эмнеге сүзө качырып кирдиңиз? Мен жүгүнүп киришим керекпи, же жөрмөлөп киришим керекпи? Мыйзам боюнча, кайсы мыйзам боюнча? Сиз жогорку кеңеште мыйзамды сыйласаңыз, келатканда Ушул маселе абдан туура көтөрүлүп турбу? Ушул маселе укмуш. Кыйшык баспай кулактарыңды түздөп, бүт баарын жашынакай кылып койсоң, чачы кичине башкачараак өсөт. Баягы адамдын чырайын чылап жейсиң дейт го. Депутатка тебеле бересиз. Сиз кандай укугуңузга тебеленген? Сиз чоң чыкмаса, мыйзам боюнча буякта жардам сурап. Бир жыл чын айтканда тынч жаттыңыз. Мен дагы 2-3 сааттап бир суроого жооп бере албай, бир айлап жүргөндө мен да жададым. Эми ушундай болду. Түз эле камера менен барган. Түз эле камера. А мыйзам жол берет? Мыйзам жол берет. Мен телефон берет, а сиздин телефонуңуздан чалып көрбөйлүбү? Жарайт, маселе жок. Иштейт экен го. Жетейин кылам. Отур мен совещание. Мыйзам боюнча сиз мени жерден ала албайсыз. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Кандай калыш? Мен өзүм депутат болгом. Меники план боюнча бирөөнүн агенттиги иштетет. Ошондо ким мамлекеттик кызматкердин этикасын бузуп атат? Менби? Мен баягы эле Эрланмын да. Бүгүнкү темабызда Жогорку кеңештин депутаты Эрлан Көкүлов менен Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевдин ортосунда болгон кайма айтыш. Депутатты коркутпаңыз. Сизди керек деп айтып эмес. Биринчи күнү түшкө чейин менде төз совещание. Сиз жаздырып коюңуз помощниктен. Мен буга чейин депутаттын барыма иштешип жүрөм. Биздин Сокол медианын студиясына Эрлан мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Эң эле алгачкы суроолордун бири ошо. Министрлик эмнеге сүзө качырып кирдиңиз да, баягы бул сөз эмнеден чыгып атат? Социалдык тармактарда жана дагы ошол министрликте иштеген кызматкерлердин жана министрдин өзүнүн айтуусунан алдын белгилеп атат. Эми сүзө кирдиңер деген сөздү мен жакшы түшүнбөй атам. Адам мындай тыкылдатып рухсатпы деп кирген, бул баягы сүзө кирген болуп эсептелинеби же андай эмеспи? Жок. Анда видеодо көрүнүп турат. Мен тыкылдатып туруп, рухсатпы деп туруп кирип атам баягы. Тагыра бул ашача эле айтылган сөз. Ашача эле айтылган сөз. Эми сүзө кирди деген адам, ал мен ошол видеодо да айтып атат, мен помощнигим турса, сен андагы түртүп кирип кеттиң деп атат да. Мен анын помощниги турганын көргөм, ооба, четте турган. Ар жакта такылдатканда мени эч ким токтоткон жок. Видеодо көргөндөй эле. Биз окуя мындай кандай болду? Азыр кыска кесилип эле чыгып атат. Кыска кесилип эле баягы депутаттын этикасы жок деп Каныбек мырза ошол кагазда окуп атканы эле көбү чыгып атат. Анан дегенкиси башы кандай болду эле? Сиз бардыңызбы, күттүңүзбү же чындап эле түз эле? Ал мындай кылбайлыбы? Биз азыр ошол телефон доверияга чалып көрөлү, ушул жерденчи. Ошондон баштабайлыбы видеонучу? Азыр чалып көрөлү. Анан мен ошол неме билим берүү министрлигине барганга чейинки ситуацияны, анан мен баргандан кийинкини көрбөйлүбү? Мисалы, мен телефонуман бүгүн уже чалып көрдүм, ошон үчүн менин телефон берет. Азыр сиздин телефонуңуздан чалып көрбөйлүбү? Жарайт, маселе жок. Сиз чалганда алган жок бирок. Мен жок. Кечээ күнгө чейин алган эмес. Бүгүнтөн баштап ала башташты да. 999 800 500. Бул өзү министр айткан телефон довериясы. Ошо министерство образования, билим берүү министерствосунун. А ошентип анткени көп кишилер чалат да, кайра чала берсеңер. Абонент бош эмес. Бир аздан кийин кайра чал. Чалыңыз азыр. Жана гудоктор бүткөндөн кийин сиздики чыгат да. Түшүнүктүү. Абонент бош. Азыр эфирден алкаганда да улам чалып турабыз. Улам чалып турабыз да. Анан дегенкиси кеп башынан болсун. Сиздин барган максатыңызды өзүңүз түшүндүрүп коюңуз. Балким бул жерден дагы маалыматтын башы бурулуп кеттиби деген дагы тараптар бар. Баягы элдин көйгөйүн, окуучулардын, ата энелердин көйгөйүн көтөрүп барганда жок деп туруп депутаттын этикасына төңкөп койду деген тараптар да бар. Айрым тараптар жок, чындап эле сүзө качырып барды, бул болбойт деген жактар бар. Мен мындай кылалычы, мен биринчи башынан баштап айтып кетейинчи, мен Жогорку кеңештин депутатымын. Мага 19 000 адам ишеним көрсөтүп, ушул Эрлан биздин талабыбызды коргоп берет деп шайлаган. Ооба, депутаттык этика болуш керек. Башында айтып кеткендей, Нисахар долбоорунда деле журналистикалык этика алышкан. Эми этика деген сөз, бул деген аша чаппоо деген түшүндүрөт да. Депутаттык этика деген эмне? Мен өзүмдүн оппоненттерим менен сүйлөшүп атканда мен сөгүнбөйм. Мен алар менен жакылашпайм. Мен алар менен кыйкырышпайм, өкүрүшпөйм. Мына этика. А калган нерселерде этика деген эмнени түшүндүрөт?
мен жүгүнүп киришим керекпи же жөрмөлөп киришим керекпи, кайсы маалга жеткенде мен этикага туура келген болом да. Эгер мен кийинкиде ушундай бир жерлерге барганда жөрмөлөп кирсем, этикага туура келеби ошол? Же эмне кылып кирейин мен андай жергечи? Мындай нерсе бар да, бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, менден этика талап кылып аткан адамдар мага да этиканы көрсөтсүн да. Мен эми ошол жерге келдим. Бүгүн опровержениянын видеосу чыгат. Көчөгөн тилекке каршы Инстаграмга 15 мүнөттүк видео киргенге байланыштуу биз көп нерсени кыскартканбыз. Мен ошол эле билим берүү министрлигине келгенде жардамчысы айтты, бул жерде совещание болот өтөт деди. Макул, мен күтүп турайын дедим. Совещаниясы болду, чыкты. Сиз деле журналистсиз, сиз деле билесиз да, бул министерстволордо кандай кылат экен. Совещание бүттү, чыкты, эшиктин алдында видеодо көрөт. Бүгүн көрсөтөм мен ал видеону, чыгарам. Силерге деле көрсөтүп берем ал видеону, мен ошол жерде жүргөндө. Силерге деле коюп берем, монтаж кылып берип койгула. Силерге деле берейин ошону. Мен ошол жерде күтүп турдум, бастым. Жанагы бирөөлөрдү түртүп кирип кеттиң дейт. Андай болгон жок. 2-3 бала кирди, кайра чыкты. Алар очередь деген нерсе жок болчу жакта. Мен кирип келгенде коридордо эч ким жок болчу. Анан ошого байланыштуу эми баягы силер эми түшүнүшүңөр керек да, чындап келгенде Эрлан келди деген жерге көп деле кишилер мындай мен суроолорума жооп бергилер келбейт. Буга чейин эле келген эмес, мындан кийин тим более келбейт болуш керек да. Ошол себептен жанагы жерде концерт башталды. Экөө кирет, экөө чыгат, үчөө кирет, чыгат. Анан акыры мен ойлонуп туруп айтып, тыкылдатып, жана айтып, рухсатпы деп мен рухсат сурайын дегем. Биринчи. Бирок мен рухсатпы деген суроомо да жооп уккан жокмун да ал жердечи. Жетишкен жокмун укканга. Мен дейт депутаттарды 7ден кийин кабыл алам. Сенди 7ден кийин келишиң керек. Жана ушул сыяктуу нерселерди угуп, эми видеодон көрсөңөр болот мунун баарынча. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, мен өзүмдү бул жерге мындай коргогонго келген жокмун. Мен сразу эле айтып кетейин бир нерсени. Мен элдин талабын коргоп келгем, коргой берем. Болду. Мен аябай сылык адаммын. Көчөдөн көрүп калсаңар, мен аябай сылык адаммын. Мен мындай өз иштерим менен жүргөндө да аябай сылык адаммын. Бирок элдин талабына келгенде кечирип койгула, мен ушундаймын. Мен эл мага берип аткан суроону мен башка бирөөгө берип атканда ошол суроого жооп берип тургула. Болду, мен тилегеним эле ошол, суранганым эле ошол. Башка нерсенин мага кереги жок. Балким министр ошо сиз видео менен киргенге тергип кеткендир. Мени видеосу жок эле мындай кирип ошолмас деп айтсаңыз. Эмнеге? Мүмкүн. Эмнеге? Мүмкүн. Мен 1 жылдан бери ачыгын эле айтып кетсем, элдер да ушу видео жок болгондуктан жоголуп кеттиң деп айтып атышат, видео чыгарбагандыгыман. Бул бир. Экинчиден, тилекке каршы дагы бир жолу айтып кетейин. Видео камера менен кирмейинче булар түшүнбөйт атпайбы? Түшүнбөйт ба? Макул дейт, макул сен туура айтып атасың дейт дагы, далга чабат да кетет. Ушул маселе абдан туура көтөрүлүп турбу? Ушул маселе укмуш. Ушу сиздин келгениңизге рахмат. Ушу сиз келбесеңиз биз түшүнбөй атканбыз. Рахмат, оңдоп коебуз дейт да, далга чабат да кетирет да, андан ары эчтеке көрбөй элем мен. Коомчулукка алып чыгыш керек. Коомчулукка алып чыгыш керек. Көрсөтүш керек. Коомчулук менен жамандасын. ГБТ асылсын, этика асылсын, кийим асылсын, бирок мен кылып аткан жумуш бул эл үчүн. Болду. Сиз министрден суроолоруңузга качан жооп ала алам деп ойлойсуз? Кече күнү суроолоруңузга жооп ала алганыңызды көргөн жокпуз. Мен ал жерде жооп бере турган адам жок экен да. Мен жооп бере турган адам жок экен. Мен суроомду берип бүтө алган да жокмун. Мен ал кишинин суроолорума жообун чынында айтсам күтпөй элемин да. Көчөгүнкү көрсөтүлгөн видеодо ким кандай айтса дагы, ким эмне деп айтса дагы ал видеодо ошол министрдин ошол мен берип аткан суроолорго жоопко даяр эмес экенин көрсөтүп атат. Бул элементарный нерсе. Бул эң жөнөкөй нерсе. Телефон доверия деген бул эң жөнөкөй нерсе. Эмнеге айтып берейинби? Эмнеге мен ушуну билем? Анткени менде ал телефон бар. Мына. Телефон доверия. Бүт бары чалат, бүт бары жазат. Кээде жооп бербей калган күндөр болот. Ачыгын эле айтып кетейин, болот. Бирок жооп бербей калсам дагы кайра 1 жумадан кийин болобу, 2 жумадан кийин болобу, көрүп калса кечирип коюңуз, мен баягыда жооп бере албай калыптырмын силерге. Азыр жооп берип атам деп жооп берем да. 3 күн чалдым, бир адам жооп берген жок. Азыр кайра чалып көрсөңүз, азыр жооп бериш керек. Эми бул жерге мен айтып атпайм, мен элдин талабын аябай катуу иштей баштаганбы бул. Телефон. Түшүнүктүү. Бирок биздин бүгүн видеобуз чыгат.
ошол видеобузда биз телефон чалып алдык. Бүгүн биринчи күн алдык. Көчө кыз үчүнөн кийин. Эмнеге обязательно бирөө барып ошо ыз үчү салып туруп анан ушундай нерселерди иштетиш керек? Эрлан мырза, сиз министрликке барганда ошо башында биринчи суроону бергенде эле пикир келишпестик башталды. Ооба. Балким сизден дагы бере турган суроолоруңуз бардыр. Бар болчу. Эмне суроолор бердиңиз? Мектептер боюнча суроолор. Суроолор мектептер боюнча толтура. Токтолуп өтсөңүз. Сөз токтобойт. Билим берүү министрлиги Ошолорго токтолуп өтсөңүз деген. Мектептер, акча чогултуулар, жанагы болбогон майрам сайрамдар, азыр мисалы кээ бир мектептерге парталарынан бери алып берип атыптыр. Уже унутуп кой, уже китеп немелер эмес, пардалар эмес, парталарынан бери алып берип аткан мектептер бар экен да. Мен түшүнүп атам. Мен мындай мен ушул көйгөйдү түшүнүп атам, бул абдан оор көйгөй. Бирок эгер биз ошол көйгөйдүн үстүнөн иштей баштабай, ушинтип көзүбүздү жумуп алып жүрө берсек, бул көйгөй эч качан кетпейт, бул токтоп тура берет. Мисалга алып келсек, ушул эле телефон довериясы, мына бүгүндөн баштап иштеп калды. Иштетсе болот экен го. Иштейт экен го. Бизде тилекке каршы бүт барыңа көз жумабыз да бизчи. Көз жумуп отура беребиз. Кудай буйрса болуп кетсе экен депчи. Болбойт. Кылыш керек. Баягы токмоо күчтүү болсо кийиз кас жерге керет дейсизби? Болгону айтып деп гана туруш керек. Айтыш керек экен, деш керек экен. Антен десеңиз айтып атпайбы? Баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын оосу жаман болуп атпайбы? Эмне кылайын мен? Мен айтып атпайм, мени каалашыңарча жамандагыла. Мына жамандап аткан элдерге айтып атам. Мен көп эле коллегаларым да, журналисттер да жамандады. Жана жерлерди кесип алып чыгарды. Куттуктайм. Жамандагыла. Бирок менин максатым акталды. Телефон иштей баштады. Элдер чала баштады, ар жакта бирөө жооп бере баштады. Болду, мага жетет. Жамандагыла. Ооба, менин костюмчумум жок. Костюмчум кийип алыш оорбу? Оор. Себеп? Мен эл катары жүргүм келет. Эл менен. Ооба, эл менен болгум келет, эл катары жүргүм келет. Мен көчөдө жүргөндө, маршруткага отуруп атканда, автобуска отуруп атканда, велосипедде ийип баратканда мен элдерден айырмалангым келбейт. И мыйзам мага ошого жол берет. Эгер мыйзам жол бербесе, эгер мыйзам мага айтса, сен жумуш маалында круглосуточно болобу же жумуш маалында болобу, сен костюмчун кийип жүрүшүң керек десем мыйзам, мен кийем. Бирок мага мыйзам уруксат берет. Эмнеге мен аны кийип жүрүшүм керек? Эгер бербесе уруксат, кийип жүрмөкмүн. Аларда госслужащий, алар мамлекеттик кызматкерлер, алар деген бул жерде бир нерсени биз түшүнүп алышыбыз керек болуп атат да. Алар шайланып келгендер эмес. Ооба, дайындалгандар. Алар дайындалгандар. Мен шайланып келгенмин. Менин нерсем башка. Мен шайланып келгем, мен эл шайлап туруп отургузган да. Аларды болсо азыр эле айттыңыз да, ошол эле журналисттер да жаман жазып атат, башкалар дагы мындай кезип алып, мындай өздөрүнүн пикирлерин туура эмес жагынан жазып атат деп атпайсызбы? Буга чейинки деле окуяларга да деле андай болуп келген. Анда сиз жакшы билесиз. Анан ар бир адам өзү отуруп анализдейт. Эмнеге себептен мындай болуп жатат депчи. Анан сиз өзүңүз кандай чечим келдиңиз? Эмне себептен ушундай болуп жатат? Сиз жакшы эле элдин ишин кылайын деп атасыз, аракет кыласыз, өзүңүз үчүн кылган жоксуз, аны баарыбыз билебиз. Буга чейин деле Нисахар долбоору менен элдин иши менен элдин ден соолугу үчүн күрөшүп келгенсиз. Бирок депутат болгондон кийин деле толук 180 градус болбосо 90 градуска өзгөргөнүн өзүңүз да байкап атасыз. Эмне себептен деп ойлойсуз? Бул жер мындай болуп атат. Бул жер мындай болуп атат дейм. Көрө албастык. Чындан сизден келип айтсам туура эмес болуп калат го дейм. Жок. Мен ошол эле ойдомун да. Мага туура жазып атат. Бул жер деген сага Нисахар эмес деп жазып атышат магачы. Бул жер деген сага жогорку кеңеш депчи. Турасын айтып коеюн. Бул жер дагы Нисахар эмес, бул дагы жогорку кеңеш эмес. Бул мен. Менин мүнөзүм ушундай. Менин сүйлөө манерам ушундай. Мен проблемаларды чечкен манерам ушундай. Ушул манерам ушул күнгө чейин элдердин көйгөйлөрүн чечип келген. Ушул манерам көчө күнү билим берүү министрлигине барып, ушул проблеманы чечти. Бул менин мүнөзүм. Анан башка элдин дагы ар кимдин ар кандай мүнөзү ар кандай. Ошол мүнөзүнө жараша ошол адам иш кылат. Ошол себептен бул жерден чындыкты көргүсү келгендер мен айтпасам деле көрөт.
ал чындыкты. Ошол комментарийлерден да билсек болот, ошол социалдык тармактардан деле билсек болот. Чындыкты көргүсү келген адамдар бул чындыкты көрө алат. А бирок түшүнүп атат. Чындыкты көргүсү келбеген адамдар, түшүнгүсү келбеген адамдар түшүнбөй атат. А жалаа жаап мени каралагысы келген адамдар аны дагы таап атат да. Бул эми ар бир адамдын өзүнүн мүнөзүнө койдум мен. Бул жагдай Жогорку Кеңештин трибунасына чейин көтөрүлүп кетти. Ал тургай бир нече депутаттар да өздөрүнүн пикирлерин билгизди. Жогорку Кеңештин трибунасына чейин көтөрүлүп кеткендигине сиздин оюңуз кандай? Коллегаларыңыздын айткан кептери, сөздөр же көтөрүлбөй деле коюш керек беле? Министрликтин деңгээлине алыш керек беле деген? Телефонго чалсаңыз азыр дагы бир жолу. Катуу иштеп калышкан окшойт. Кетти. Уважаемый абонент, срочно перерегистрируйте номер в любом офисе О. Урматтуу абонент, сизге жакынкы О тейлөө кеңсеге кайрылып, номериңизди тез арада кайрадан каттоодон өткөрүү зарыл. Түшүндүм окшойт. Жанатан бери занят болуп жаткандыгынын себебин. Башкалар чалып атты да? Башкалар чалып ала албайт. Биз сыяктуу эле. Кайра албай калышкан го дейм. Жана меникин алышкан. Сиздин номер жаттап калса керек да. Жок, ошол мен ар кайсы номерлерден чалып аткам да. Кебиз толонтор эле. Макул эми бул бар. Бош эмес, бираздан. Мына башка бирөөлөр чалып атат да, баягы мен мактангандык болуп калбасын деген да, чалып жетиши немете ала ал дегем да. Туура. Кайра чалып атат го? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз болуп атамсыз? Сизге Эрлан Кокулов чалып жатат да бир жолу. Уатам. Телефон чалуулар болот абы? Болуп атат, ооба. Алып атканыңарга чоң рахмат, жооп атканыңарга чоң рахмат, ошону айтып коеюн дегем. Рахмат. Рахмат, Акча. Темирлан иштеп атпайбы? Эмнеге мен көчөгүнө барып ушунча элге жаман көрүнүп, ушунча адам жаман нерсемди чыгарып, ооба ушундай сүйлөйт, ушундай кийинет, буну ким депутат болуп шайлады эле, ошол министр менен кайым айтышып, кайымды айтышкан жок, мен жетишкен да жокмун ага. Ошол мырзанын мага айтып аткан сөздөрүн угуп, ошонун баарын эмне кереги бар эле? Болот экен го. Мына иштеп атпайбы? Анан кийин эми тилекке каршы Темирлан, мен билем, сиз мага көп суроо бересиз бүгүнчү. Бирок тилекке каршы ушул мен мүнөзүмсүз ушундай нерседи сиз булар иштебей атпайбы? Эмне кылайын эми? Айтсаңар. Мына этиканы сактадым, 1 жыл унчуккан жокмун эчкимге. Көрдүңөр, кырылышкан жокмун, эч ким менен урушкан да жокмун. 1 жыл этиканы сактадым. Эмне дедиңер? Эрлан жок болуп кеттиң дедиңер. Баары менен барып сүйлөштүм. Ушинтип эле кабинетте бир жерге министерствого барсам, ошол жерде отурган жанакы охранасына чейин депутат, Жогорку Кеңештин депутаты деп койбойт. Кирип келатканда, кечирип коюңуз, биз үстү жакка чалып коелучу, сиз күтүп туруңуз дейт. Ошонусуна да баш ийип жүрдүм, ошонусуна да күтүп жүрдүм. Сиз баягы жагдайды айтып атасыз. Башкаларды айтып атам, мурункуларды айтып атам. Күтүп жүрдүм, камерасыз барып жүрдүм, суранып жүрдүм, тыкылдатып жүрдүм, министерстволорго барып жүрдүм. Эми укпай атса эмне кылайын эми? Айла жок ушунча керек болуп атпайбы? Мен деле буга мынтип эле ашып ташып эле бирөө менен барып эле кырылышып калсам экен деген мен деле желаниям жок, ачыгын эле айтып кетейин. Мен деле тынч чечким келет суроолорду. Бирок могул азыр сизге кайра чалганы нет ли доказательства того, что я вчера проделал работу? Мен чалганына таң калдым, чынын айтканда. Алып койсо сүймөк. Кайра чалбады. Иштесе болот экен го. Эмнеге бирөө чыгып кыйкырып өкүрүп калыш керек? Ооба, кээ бир элдер деле туура айтып атат. Бул не сакыр эмес, бул Жогорку Кеңеш. Бирок Жогорку Кеңештин сөзүн түшүнбөй атышпайбы? Эрлан мырза, мисалы 2008-жылдагы 18 декабрдын 267 токтомунда депутаттын баягы артыкчылыктары жөнүндө да жазылып турат ал жерде. Бардык мамлекеттик мекемедеги жетекчилер депутатты токтоосуз кабыл алыш керек деп. А сиз айтып жатасыз, мен аны күттүм деп. Мен астымда менин кезегимди дагы алып башкалар да кирип чыгып. Силерге ошол видеону беребиз, монтажга кошуп койгула. Беребиз. Эмне себептен анда сиз өзүңүз эле түз эле кирип барып, өзүңүздүн мыйзамдуу талабыңыз, мыйзам укугуңуз бар экен го.
ошенткен жоксуз. Же дагы айтышпасын дедиңизби? Сабыр кыласың да, ооба. Албетте мен түшүнөм ал адамдардын деле иштеп атканын. Бирок концерт кое баштабагылачы, ушу сураныч. Концерт кое баштабагачы, мындай катуу иштеп аткан жумуштун мындай эме концерт мага койбой эле койгочу. Мен бул министрликка, жогорку кеңешке депутат боло элек деле барып жүргөм, мен бул концерттерди көрүп эле жүргөм, мен бул концерттерди билем. Качан кайсы маалда бүтөт экен, ал концерт бүтпөй да коюшу мүмкүн. Кээ бирлер бар, кээ бир жетекчилер бар, совещаниясы бүтпөйт. Такыр. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Мен жогорку кеңештин депутаты катары совещанияга кирип отурганга укугум бар. Укугум бар мен отургангачы. Эми болбойт экен, эми баягы элге жаман көрүнбөй дейт экенсиң, ооба деп, макул деп угат экенсиң. Айтып атам го, мен ылдый жакта министр менен түздөн-түз мен мамлекет ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетейинчи. Кыргыз элин мени силер депутат кылып шайлагансыңар. Мен деген ал ашыкча чаап көбүп кеткенден эмес. Ал менин мыйзамым, силер ошон үчүн мени шайлап бергенсиңер, ошол жака өткөрүп бергенсиңер. Ушул мыйзамы ушул балада болсун. Ушул бала токтобостон ушул кишилерге кирип, мен берип аткан суроолорду ошолорго берсин. Ошолордон жооп алсын деп силер мени ошол жака өткөргөнсүңөр. Ошол себептен мен ошол мыйзам менен колдонушум керек. Анда мен жогорку кеңеште депутат болуп жүргөнүн не пайдасы бар? Эгер мен охранага чейин кирбей болгонго акысы бар болсо, охранадан киргенден кийин күтүп турасың, тияка чалат. Жогорку кеңештин депутаты келди, Эрлан Кокулов. Анан мага эшикти ачып беришет. Жана алдындагы эле порученди эле өтүңүз деп. Анан министрге чейин барам. Анан министрден жардамчысы айтат, күтүп туруңуз дейт. Совещание болуп атат, же болбосо ичинде бири бар эле. Аны күтүп отуруп турам менчи. Мен сиздин сөзүңүзгө аралжык толуктоо иретинде. Сиздин сөзүңүздөн бул нерсени түшүнүп жатам да. Жогорку кеңештин депутатын кабыл алуу ошончолук оор болуп жатса, кадимки катардагы жарандарды кабыл алуу бул деген такыр эле мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес да. Чынбы? Ооба. Ушуну айткыңыз келип жатат. А силер көргөнсүңөр да, мен журналист катары кантип киргенин көргөнсүңөр, министерство экономикага киргенди, ошол эле башка министерствого киргендерин көрбөдүңөр беле? Кучактап алып, милиционерлер кучактап алып, камераларын кармап алып киргизбей койчу эмес беле? Ооба. Эми мен кайра ошол күнгө келейинби? Депутаттыкты коелу анда, кайра ошол күндөргө келели. Кандай кылалы? Анча-мынча кадимки жазгандар бар го, кайра эле Нисахарга эле барчу деген. Ооба, эми айла жок болуп атат да, мен деле келгим келбей эле дагы бир жолу айтып атам. Бирок мени бир нерсе дагы эле жүрөгүмдү жылытып атат. Мына сизге кайра чалды. Бул менин номерим эмес, бул сиздин номериңиз. Кайра чалды. Иштеп атат. Түшүнүктүү. Биз жана сиздин коллегалар жөнүндө суроо бердим эле, жооп албай калдым. Пикириңизди билдирип койсоңуз. Менин коллегаларым ар бирөө өзүнчө жогорку кеңештин депутаты, алар дагы өзүнүн мнениясын эметет эткенге, мнение эмес, а неме. Оюн айтып. Өзүнүн оюн айтканга акысы бар. Сиз ысыктагы суукту карабайсыз. Жок, мен бүттү. Мен мына бир жыл силерге аябай этикалуу жакшы болуп бердим. Түшүнүктүү. Ушул сөзүңүздө эле суроо. Бир жыл токтоп бердим, этиканы кармап бердим, болушунча аракет баарын жумшадым да, колуман келген нерсени кылдым. Мындан кийин кандай кыласыз? Мындан кийин ушундай болот. Мындан кийин ушундай болот. Анткени мен дагы жададым. Мен дагы 2-3 сааттап бир суроого жооп бере албай, бир айлап жүргөндө мен да жададым. Эми ушундай болот. Түз эле камера менен барган. Түз эле камера менен. А мыйзам жол береби? Мыйзам жол берет. Алар мени тартып атат да. Сотко берсечи. Алар мени тартып атат да. Мен коомчулукка жайып коет. Менин жанымда жүргөндөр менин жумушумду коомчулукка жайып атат. Эгер сиз журналисттер менен барсаңыз туура болот. Себеби журналисттин укугу бар. Жок, ал киши дагы жумуш ордунда да. Мен анын ушул жерде мындай, мен түшүнүп атам, сиз жанагы жеке жашоосуна кирбей элесизби деген суроону берип атасыз да. Ушул жерди биз тактап билип алышыбыз керек. Жеке жашоо деген бул жумушка тиешеси жок. Ал жумуш убактысы бүткөндөн кийинки жеке жашоо. Жумуш убактысына бул да мамлекеттик же болсо жеке кызматкер болуп эсептелет. Жумуш убактысы бүткөндөн кийин деп калдыңыз. Кандай өкмөрдү айтты дедиңиз? Саат 7-те депутаттар кабыл алам деп. Анда саат 6-га чейин жумуш убактысы. Максимум. Чынбы? Айрым жерде 5-ке чейин. Жеке жашоосуна кирип калган. Жеке жашоосуна кабыл алат экен ошондо. Негизинен эле жогорку кеңештин депутатына мен сени 7-ден кийин, сизди 7-ден кийин кабыл алам деген туура эмес. Бул бир. Экинчиден, мени этикадан чыгып кеттиң деп акыл үйрөтүп атат. Мен айттым, ал боюнча дагы кат жазыңыз дедим жогорку кеңешкечи. Экинчиден, ошол жерден эгер байкасаңыз, мен аягына чейин сиз деп сүйлөштүм ал менен. Ооба. Ал сенге өттү.
Ал сен деп сүйлөп баштайт. Акырында видеонун акырында коюп койсоң болот. Көрдүм. Сен деп сүйлөп баштады. Ошондо ким мамлекеттик кызматкердин этикасын бузуп атат? Менби? Анан мамлекеттик кызматкердин этикасында жаш деген нерсе жок. Мен улуумун, сен күчүүсүң. Ооба. Же болбосо башкалар улуу, сен күчүүсүң. Мамлекеттик этикага кирбейт бул. Ошондо айтып мага, бул кайсы этикага кирип атат? Негизинен эле башынан баштап ушул адамдын айткан сөздөрүнүн баары, ошол видеодо турган сөздөрдүн баары туура эмес нерселер да. Туура эмес нерселер. Менин этикам жок болсо, менин этикам ал адамга жакпайатса, жогорку кеңешке катышасың. Мага акыл үйрөтпөсүн. Жогоруда Каныбек мырзанын туура эмес кылгандарын тизметтеп санап бердиңиз. Эми кандай кадамга барасыз? Эми отставкага кетишин суранабыз, албетте. Тийиштүү жактарга кайрыласызбы? Тийиштүү жактар бүт кайрылышы жактарынын баарына кайрылабыз. Каяка кайрылыш керек болсо ошол жердин баарына кайрылабыз. Мен муну айтып кетейин, эмне себептен экенинчи, туугандар. Мен баягы эле эрланмын да. Өзүңөр көрдүңөр, көчөккө видеодон деле көрдүңөр болуш керек. Мен ошол эле эрланмын. Мен ошол эле Кыргызстандын, кыргызымдын келечеги үчүн баарына даяр адаммын. Мен өнүккүм келет. Мен өскүм келет. Мен мындай калыптарды көргүм келбейт. Мына могу телефон доверияга чалгыла деген калыптарды мен көргүм келбейт. Мен иш жүзүндө действительно мен дагы эле капамын да. Мен капамын. Анткени ошол адам кантип айтты ошол сөздү? Ошол адам ошончо кыргыз элине чыгып туруп ушуну жарыялап туруп анан кийин кантип ошол телефондун каякта экенин билбейт? Мен министрден сурай албай калдым ал телефон каякта депчи. Бирок көрүнүп турат ал видеодо. За министрден суратам. Кана телефон? Ким жооп берет? Ким жооп берет? Жок жооп бере турган адам. Телефон каякта экенин билбейт. Телефон өзү ошол номер каякта экенин билбейт чипайбы? Каяктагы менин этикам, каяктагы менин кийимим? Эмнени айтып атабыз биз? Биз эмне жөнүндө сүйлөшүп атабыз? Ошо сөздүн башында мен суроомду бердим го. Балким маалыматтын башы бурулуп кеткендиги үчүн ушундай болуп калды. Түпкү маани маселе ошо бойдон калып кетти. Бурулуп кеткен жок. Муну чындап эле менде ол кыргыз элине күйгөн, кыргыз мындай мен айтып аткан негизинен эле түшүнгүсү келген адамдар муну түшүндү. Түшүнгүсү келген адамдар түшүнгөн жок. Түшүнгүсү келбеген адамдарга эмне дейбиз? Особенно мен дагы бир коллегаларыма айтып кетейин деген жерим, рахмат. Рахмат, силердин да оюңар менен эсептешем мен. Ойлойм, силердики да туура деп. Мындай болгондо агитация маалында жүрсөм, мен билесиңер, адатым бар, бир колум чөнтөгүмө салып алам. Ошол адатым менен бир колум чөнтөгүмө салып агитация кылып атсам, бир белгилүү эле байкелер айтканда, ошол эле агитация маалында эле зал турат да, ошол эле агитация маалында эле бир белгилүү эле байкелер чыгып туруп айткан, ушу Эрулан Кокуловго шайлабагыла дейт. Мен көзүмчө эле айткан. Ушул бир колун чөнтөккө салып алып жүрүп, эчтекени кыйратпайт деди. Ошол агитация маалындачы. Анан тилекке каршы мага кайра чыгыш керек болду. Мен кайра чыктым да айттым, байке дедим. Мен ушул кебетен мен салбырап жүрөт дейт. Ушу салбырап жүрүп, бир колум чөнтөккө салып аламбы, эки колум чөнтөккө салып аламбы? Мен Кыргызстанга бир өзгөртүүлөрдү алып келдим дедим да. Ошону кылыңыз. Анан мен сизде айтканыңызды угам дедим. Ошондой эле бүгүн дагы, азыркы маалда дагы ушу сиздин алдыңызда отуруп, Темирлан, менде бир победа бар да. Бул азыркы сизге келген звонок. Түшүнүктүү. Мен сиздин жанагатан бери айтканыңыздарыңыздан байкап отуруп, ооба, туура айтып атасыз. Баягы адамдын чырайын чылап жейсиң дейт го. Ал жагы эмес, кылган иши эртеңки калат эмеспи? Бирок, ошол эле учурда эл оозунда элек жок дейт. Баарына жага да калбайсың. Анан бирок сиз адам болгондон кийин дагы күндөн күнгө прогресс деген дагы нерсе бар. Балким сиз дагы элдин анча-мынча жанагы сизге жара карата пикирлерин шалбырап жүрөт, туура эмес кийинет, чачы мындай, башы мындай дегендерге жооп кылып дейбизби? Мындан кийинкилерде ошолордун дагы тилегин аткарып коюп чыгарсыз балким. Анда костюмшун кийсем, кулак кыйшык басат деген сөздөр чыгат. Анда табат дейсизби? Кыйшык басат, андай мындай, туфлиин тазалабайт экен деген сөздөр. Анан аны тазалап, кыйшык баспай, кулактарын түздөп, бүт баарын жакшынакай кылып койсоң, чачы кичине башкачараак өсөт мунун депчи. Кашын деле тердетип койбойбу деп ушундай сөздөр чыга баштайт да, бул бүтпөс нерсе. Баары бир. Баары бир. Мен
жумушумду кыла берем. Эң алдыңкы мен өмүр бою менин максатым бул элге кызмат кылуу болчу. Кудайым буйруп, мен элиме кызмат кылып келатам. Мага ошолор. Жыйынтыктоочу бир эле суроо. Бир жыл чын айтканда тынч жаттыңыз. Өзүңүз айткандай. Баягы кадрдан сырт, камерадан сырт иштеп аттыңыз. Эми баймабай көрөбүзбү? Кандай? Эми баймабай көрөбүзбү? Мындай болуп атат да. Мен жогорку кеңешке келгендечи, мага бар айта башташты да. Сен эми жогорку кеңештин депутатысың. Сен эми сүйлөгөн маданиятыңды өзгөртүшүң керек. Сен эми баскаң тургаңды өзгөртүшүң керек. Сен эми башкача болушуң керек деп баштады да. Анан мен ошол сөзгө кысылып ушундай кире бериптирмин да. Кысыла бергем да. Бир жерге барсам уялам. Мен өзүмдүн суроом менен барбайм ошол министрликтолорго барганда дечи. Бирок уялам. Эгер охранник мага айтып койсо, охранадагылар айтып койсо, мага күтүп тур десе, мен күтүп турам. Аке мага айтып беришкен да, үйдөн айтып беришкен, достордон айтып беришкен, көчөдөн айтып беришкен, сен эми депутатсың деп. Анан мен да күтүп турам. Эчтеке болду. Анын үстүнө чыгасың, отуруп туруңуз. Хорошо, мен отуруп турайын. Ичине киресиң, келиңиз. Сиздин келгениңизге чоң рахмат. Конечно, сонун укмуш маселени көтөрүп атасыз, ушул маселе жөнүндө өтүп керек. Бүгүн чечебиз. Болду. Чыгасың, кетесиң. 2-3 күндөн кийин чаласың. Жок, 2-3 күндөн кийин чаласың. Мен болду, болду, чечип атабыз. Бүттү. Эч жыйынтык жок, мен көрдүм, өзгөрдүм. Эми кечип болго, эми мен ушундай кабыл алам. Бирок этика боюнча айтып кеткенде, мен журналист маалында дагы ушуну тасдыктап берем, азыр да тасдыктап берем. Мен көчөгү министрдин кабинетине кирген жерден бир дагы мамлекеттик кызматкердин этикасы бузулган жок. Мен ал менен сөгүшкөн жокмун. Мен ал менен сеңгеп өткөн жокмун. Ал мырза айтып кеткендей, мен эч кимди түртүп же болбосо жөөлөп кирген жокмун. Мамлекеттик кызматкердин этикасы бузулду деп мен айта алам. Тескерисинче, ошол адам бузду мамлекеттик кызматкердин этикасын. Эрлан мырза, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Биз бул көрсөтүүдө сиздерге эл өкүлү Эрлан Көкүловдун өзүнүн пикирин көрсөттүк. Эми билим берүү министри Каныбек Иманалиевдин дагы ушул жагдай боюнча пикири кандай, ою кандай айтып беребиз. Албетте ал бизди кабыл алса.